Ассаламу алейкум урматтуу Көкбөрү көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Көкбөрү жаңылыктарын айтууну улантабыз. Норус турниринде биринчи лигада ойногон Нарын облусунун намыс командасы кийинки турнирге даярданып, командасын күчтөп жатат. Эске салсак, намыс командасы Норус турниринде чейрек финалга чейин жеткен. Чейрек финалда жаштык командасы менен ойноп жатып, акыркы мүнөттөрдө калыстын чечимине нааразы болуп, оюнга чыкпай койгон. Нарындын намыс командасына жаңы Спартак деген ат келди. Нарын облусунун Көкбөрү федерациясынын президенти Маданов Максат агабыз Нарындын намысы үчүн деп 650 000 сомго аргымак алып берди. Ассаламу алейкум. Нарындык аталар, апалар, байкелер, эжелер. Ушу Көкбөрү боюнча кичине жакшы жаңылык бар бизде. Максат байкебиз жетиген атан баласы. Ушу мен кармап турган тулпарды Нарындын намыс командасына 650 000 сомго ушу кечээ сап берди. Ушу Нарындын намысына жарасын, элин кубантып, биз жеңиш алып келген жакшаптардан болсун деп ушу бизге жардам кылып, ошол өзүнүн колдоо иретинде алып берди. Кудайым буйруса 20 апрелде Баткенде болот экен. Ошол Баткенге сапар алабыз 20-сында 9 майга карата Баткенде оюн өтөт экен. Ушунча аттандык, ушунча намыстандык. Кудайым буйруса жеңиш болот деп атабыз. Дагы да аттар келип атат, жакшы балдарыбыз даярданып баштады. Кудайым буйруса дуа кылып туруңуздар, сиздер да жакшы жеңиш келип калат деген чоң үмүттөбүз. Баарыңыздарга рахмат. Урматтуу көрөрмандар, намыс командасы кийинки турнирде биринчи лигада жеңип алууга канчалык мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойсуздар? Жогорку лигада 3-орун үчүн болгон беттеште Достук менен Алато Бүлүттер сериясына чейин барып, анда Арген Абдуллаев менен Манас Ниязов алгачкылардан болуп Бүлүттерди салышкан. Мына ошол эпизодду назарыңыздарга салабыз.